Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге катталуучубуздун суранычы боюнча в конце туннеля деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Сиздер шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуздар, биз баштадык. Тасманын башында Хаким аттуу инженер адам менен таанышабыз. Ал бир канча жылдар мурун авто кырсыктан улам аялы менен кызынан ажырап, өзү дагы майып болуп калган. Ал үйүндө жалгыз ити менен эле жашайт. Ити дагы жакында эле бир ооруга чалдыгып, ордунан турбай эле жатып калды. Хаким аны дарыгерлерге көрсөтүп, бирок дарыгерлер аны айыкпайт деп айтышкандыктан, Хаким итти кыйнабай өлтүрүүнүн амалын ойлоп, таттуу нандарга ууну кошуп, аны идишке салып жатканын көрөбүз. Бир күнү эле анын үйүнө Берта аттуу аял жана анын Бетти аттуу кызы келип калат. Көрсө Хаким ээн үйдө жалгыз жашабайын деп экинчи кабатты ар кимге ижарага берип турат экен. Үйгө кирген Бетти дароо эле итке кызыгып, бирок ит ага ырылдап жолотпой коет. Ошентип күндөр өтүп, жанагы Бертенин кызы эч эле бир сөз сүйлөбөйт. Анан да ар дайым эле үйдүн ар кайсы жерлерине жашынып алып, апасын убарага салат. Анан да Хаким тынчтыкты көбүрөөк самагандыктан Бертенин кечке эле музыка кое бергенин жактырган жок. Ошентип күн артынан күндөр өтүп отуруп, баягы Хакимдин өлөйүн деп жаткан ити ордунан туруп эле Беттиге аябай жакын болуп калгандыгын байкады. Хаким болсо күндүзү дайыма жер төлөөсүнө түшүп, өзүнүн иштери менен алек болуп, анан да чылымды аябай көп чегерин байкайбыз. Ошондой күндөрдүн биринде эле жер төлөөдө отурган Хаким дубалдын аркасындагы кандайдыр бир үндөрдү угуп калат. Дароо эле атайын аппарат менен дубалдын артын тыңшап көрсө, ал жактагы адамдар бир нерсе кылып жатышкандай. Бирок бул учурда уктоочу убакыт болуп калгандыктан, Хаким аппаратты компьютерине улап эле үндөрдүн баардыгын жаздырып алгыдай кылып коет. Кечинде Берте даярдаган тамакты ичип жатып калышып, эртеси компьютеринен карап түндө жазылган үндөрдү уга баштайт. Бардыгын тең угуп бүтүп, Хаким бир нерсени түшүнгөндөй болуп, дубал артындагы адамдардын сүйлөшкөндөрүнө караганда, алар жер астынан туннель казып жатышыптыр. Бирок эмне үчүн казып жатышкандары белгисиз болуп, Хакимге да бул нерселер кызык болгондуктан, ал дароо эле дубалды тешип, өзүнүн кичинекей камерасын орното баштайт. Чындап эле дубалдын аркасындагы жер төлөөдө жер алды менен кимдир бирөөлөр туннель казып жатышыптыр. Анда Хаким дароо эле Берте менен Беттинин коопсуздугун ойлоп, аларды бир канча күнгө үйдөн кете турууну суранат. Хакимдин капысынан эле мындай чечим чыгарып калганына таң калган Берте аны оюнан кайтарганга аракет кылып, башка бара турган жери жок экендигин айтат. Эртеси Хаким кайра Бертеден кечирим сурап, аларды үйдө кала берүүсүнө уруксат берет. Андан соң төмөнгө жер төлөөсүнө түшүп, кечеки орнотуп койгон видео камерасына жазылган видеолорду көрө баштайт. Ал адамдардын эмне кылганы жатканын Хаким эми түшүнгөндөй болуп, көрсө ал адамдар жер алдынан туннель казып барып банкты тоногону жатышыптыр. Эң бардыгынан кызыгы, Хаким видеону көрүп жатып эле ошол адамдардын арасына Бертенин да келгенин көрүп калат. Ал жердеги кылмышкерлердин башчысы Калерето деген адам Бертеге, сен бул жака экинчи такыр келбешиң керек, андан көрө жанагы майыпты көз алдыңан чыгарбай карап тур деп айтат. Аны көргөн Хаким Бертенин бул үйгө эмне максатта келгенин түшүнүп калды. Эгер Хаким бул видеону көрбөгөндө, бул кылмыштуу иш жөнүндө Бертеге да айтайын деп калган эле. Эми ал Бертеге да сыр билдирбей, андан ары эмне кылсам деп ойлоно баштады. Ал эми жанагы кылмышкерлер туннелди ар дайым түнкүсүн казышат экен. Хаким дагы аларды күн сайын кароону уланта берип, бир күнү эле алардын мыкаачылык ишине күбө болуп калат. Көрсө кылмышкерлердин арасынан бирөөсү банкта иштеген кыз менен байланыш түзүп жатыптыр. Аны билип калган Калерето, мындай кейпиң менен сен бизди оңой эле карматып жибересиң деп, аны ууртокмокко алдыртып, аягында аспап менен башка чаап өлтүрүп салат. Мындай мыкаачылыкты көргөн Хаким ого бетер ойлоно баштады окшойт. Ошол күнү ал дароо эле Бертеге уктатуучу дарыны сайып, аны ошол жаткан жерине байлап салат. Эртең менен ал Бертеге Калеретонун мыкаачылык ишин көрсөтүп, сен аларга кайтып барбашың керек, алар абдан мыкаач адамдар экен. Мен план түзүп жатам, жана аларды тузакка түшүрөм деп айтса, видеону көргөн Берте эмне кыларын деле билбей калды окшойт. Ошентип Хаким Бертени байланган боюнча кое бербей коет да, өзүнүн ойлонуштуруп койгон иштерин баштайт. Туннелди казып жаткан кылмышкерлер суу түтүгүнө такалып калышып, багытынан бир аз адашып калышкандыктарын түшүнүп, кайрадан башка багытта каза башташат. Хаким дагы алар казып жаткан туннелдин үстүнөн тешип түшүп, суу түтүгү жарылбаптырбы деп текшерүүгө түшөт. Ал жака кирип суу түтүгүн текшерип, анан да дагы бир нерсени ойлонуштуруп жатканда, ал жака кылмышкерлер өз багытын аныктоо үчүн келип калышат. Хаким жашынганга жетишип, бактыга жараша кылмышкерлер аны байкабай калышты. Ал жактан кайтып келгенден кийин бир кезде Хаким үйдө Беттинин жок экендигин байкап, тезинен жер төлөөгө түшүп барып эле камерадан Беттини көрөт. Бетти тешик аркылуу кылмышкерлердин жер төлөөсүнө кирип барган кезде, кылмышкерлер дагы кайрадан кайтып келип калышып, Бетти жашынып калат. Хаким болсо эч нерсе кыла албай эле камераны тиктеп туруп калат. Кызыгы, ал кылмышкерлердин арасына дагы бир жашы өтүп калган Гудман деген адам келип кошулат. Көрсө, ал Гудман деген адам полиция адамдарынан болуп, кылмышкерлер менен чогуу иштешип, анан да ошол банктын ичиндеги 758 кутушасына ээ болуу үчүн макулдашыптыр. Алар бардыгы кетишкенден кийин Бетти ал жактан качып чыгып, Хаким болсо аны тешиктен чыгарып алат. Анан да Бетти ал жактан колуна кармап чыккан кол саатты көрөт.
Андан соң ал Бёртеге дагы видеолорду көрсөтүп, Калерето дайыма сага жалган айтып келет. Ал өз максатына жеткенден кийин мени дароо жок кылат. Ошол үчүн алар мени жок кыла элек деп биринчилерден болуп мен аларды жок кылам. Бирок мен аларга зыянымды деле тийгизбейм. Мен болгону аларды полицияга кармап берем деп коет. Анан да Калерето ар дайым Бёртеге чалып бардыгын сурап тургандыктан бул жолу да чалып калып, хакимдин суранычы боюнча Бёрте Калеретого бардыгы жакшы экендигин айтат. Андан соң хаким кайра эле Бёртени уктатып койду. Бул учурда кылмышкерлер дагы бардыгына даяр болуп бүтүп, белгиленген убакытта кайтып келип жардырууну жасап, банкты тоногон соң көздөн кайын болушмак. Албетте аларга кимдир бирөө келип алардын планын бузат деп эч кимисинен оюна келген жок. Хаким Беттини бөлмөсүнө бекиткенден кийин туннелге түшүп барып, кылмышкерлердин белгилерине карап банктын ичинен тешип чыкты. Андан соң хаким башка эч бир кутучаны ачпастан жанагы полиция Гудманга тиешелүү болгон 758 кутучаны ачат. Ал жактагы тутамдаган бир топ суммадагы акчаны алып, ишти бүтүрөт дагы кайрадан артка кайтат. Дал ошол учурда кылмышкерлер дагы келип калышып, өздөрү пландагандай кылып туннелдин ичин жардырып жиберишет. Жарылууга чейин хаким жогоруга чыгып кеткенге жетишип, кылмышкерлер орноткон бомба жарылганда банктын ичине кире турган жол ачылмак. Бирок хаким банктын ичине кире турчу жолду өзү эле колу менен талкалап, ал эми бомбаны суу түтүгүнүн жанына коюп койгон болчу. Ушундан улам суу түтүгү жарылып, ал жактан суу чыга баштайт. Ал эми алактаган кылмышкерлер түз эле банктын ичине кирип барышып, кутучалардын бардыгын ачып тоной башташты. Бир кезде кылмышкерлердин бири туннелдин ичи тездик менен сууга толо баштаганын көрүп, бардыгына белги берип кыйкыра баштайт. Хаким ал туннелде калып калган жашыраак баланы куткарганга аракет кылып, бирок ал бала бул жакта киши бар экен деп кыйкыра баштагандыктан тешикчени бекитип ал баланы чыгарбай койгонго аргасыз болуп калды. Ошентип эки кылмышкер чыга албай банктын ичинде калып, ал эми бирөөсү туннелде сууга домугуп калды. Суу уламдан улам көбөйүп бара жаткандыктан эки кылмышкер өздөрүнүн өмүрлөрүн сактап калыш үчүн банктын белгисин иштетип полиция чакырганга аргасыз болуп калышты. Хаким болсо эч нерсе билбеген кишидей болуп көчөгө чыгып, менин жер телөөмдү суу каптап жатат деп полицияларга арызданат. Калерето болсо Гудманга байланышка чыгып, эмне болуп кеткенин эч нерсени түшүнбөй калганын айтып жатат. Көп өтпөй эле Гудман адамдары менен хакимдин үйүнө кирип келип, өздөрүнүн полициядан экенин айтып, жер телөөнү текшерүүгө киришет. Ошондо Гудман хакимди сөзгө тартып, эгерде сен бул кылмыш иши жөнүндө кандайдыр бир маалыматың болсо мага кабарла деп айтса, хаким ага макул деп эле Гудмандын байланыш номерин алат. Алар кеткенден көп өтпөй эле кайрадан Калерето баштаган адамдардын тобу келет. Алар да өздөрүнүн полициядан экендиктерин айтып эле үйдү текшере башташат. Калерето хакимден сен үйдө жалгыз эле жашайсыңбы деп сураса, хаким аларды жер төлөөнү эле текшерет го деп ойлоп, үйдө мен жалгыз элемин деп коет. Дал ошол учурда Бетти ошол бөлмөгө чыга калып, хакимдин калп айтканы билинип калат. Иштин оңголбой калганын түшүнгөн хаким Гудманга СМС билдирүү жөнөтүп, менин үйүмө тезден кел жана бул номерге чал деп Бёртенин номерин берип коет. Бёртенин акыл эсин жоготуп уктап жатканын көргөн Калерето сен ага эмне кылдың деп бар чындыкты билип алуу үчүн аны кыйнап баштайт. Дал ошол учурда Бёртенин телефонуна коңгуроо келип калат. Ал албетте Гудман болчу. Калерето телефонду алып сүйлөшүп эле Гудман экенин билип, сырттан кирип келген Гудманды жакалап эле сен Бёртенин телефонун каяктан билесиң? Сен да бизге айтпай бир кыңгыр иштерди кылып жүргөн окшойсуң деп эле кыйкыра баштайт. Анда Гудман мени ушул үйдүн ээси өзү чакырган деп айтса, Калерето Гудмандын колун байлатып салып, өзү болсо хакимди атмакчы болуп калат. Ошондо хаким жан соокалап бардыгын ачык айтып берем деп дагы бир калпын айта баштайт. Бирок анын бул жолку калпы кылмышкерлер үчүн чындыкка окшоду окшойт. Хаким Калеретого мунун бардыгы Зурдонун кылганы деп айтып, Калеретонун жанындагы адамды күнөөлөп коет. Зурдо мага бул кылмыш иши жөнүндө бардык нерсени айтып берген. Эгер сен бизден биринчи кирип ал жактан бир топ суммадагы акчаны алып кетип калсаң, ал акчаны сен экөөбүз тең бөлүшүп алабыз деген деп айтып, ишенбесеңер Зурдонун кол сааты менде, ал менин үйүмө келип кол саатын унутуп кетиптир деп айтып эле кол саатын көргөзүп койду. Анда эч нерсени түшүнбөй калган Зурдо эмне кылаарын билбей, чындыкты айтып турса да достору ишенбей тургандыктан дароо эле тапанча менен аларды аткылап баштайт. Жыйынтыгында Зурдо да өлүп, экинчи адам да өлүп, Калерето гана аман калат. Ал досу үчүн кайгырып отурган кезде уйкудан ойгонгон Бёрте чыгып келип, Калеретону сен такыр башка адам турбайсыңбы деп эле дароо атып салат. Эми байланып турган колдорун чечкен Гудман туруп келип, ал хакимге мен сенин бул кылмыш ишине тиешең бар экенин эчак эле билгенмин. Мен сага жардам берип, бул өлүк адамдарды азыр эле жүктөп кетемин. Жана сен жөнүндө эч кандай полицияларга маалымат бербеймин. Сен болсо 758 кутучадан уурдап чыккан акчаңды мага бересиң деп айтат. Анда хаким Гудманга сен мен жөнүндө полицияга эч кандай эч нерсе далилдеп бере албайсың. А менде болсо сенин кылмышкерлер менен сүйлөшүп жаткан видеоң бар десе, Гудман баары бир күчтүү экендигин көрсөтүп, тапанчасын Бёртенин башына такап, хаким тартып алган видеону өчүртөт да бир кол баштык толо акчасын алып ал жерден кетмекчи болуп калат. Бирок ошол эле маалда Гудман баягы хаким ууландырып койгон таттуу нандарды жеп жатканын көрөбүз. Өлүктөрдү жүктөп жолдо кетип бара жаткан Гудманга уунун таасири жетип, унаасы өрттөнө баштап, өзү болсо ошол жерде жатып эле аркы дүйнөгө кете берди окшойт. Ал эми тасманын аягында Бетти, Бёрте жана хакимдин бактылуу жашоосун көрүүгө болот. Тасма ушундай
ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.